Баткендеги чек ара чырында жараксыз абалга кептелген 35 үйдүн ордуна жаңысы курулуп, ээлерине тапшырылды. Ошондой эле үйдүн кожоюндарына 100 000 сомдон акчалай белек берилди. Алардын катарында үй бүлөсү менен жаңы тамына көчүп келген Толгунай Думанаева да бар. Шарты жакшы экен, кече 2 күн болду көчүп киргенибизге. Ушу президентибизге рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул дагы бизге Алланын берген сыноосу болду. Эми шарты жакшы экен, бардыгы эле буюрса жакшы. Сапаты кандай болот? Сапаты жакшы. Алдыда бир жума ичинде дагы 15 үй даяр болоор айтылды. Бүгүнкү күндө жашаганга жалпысынан 75 турак жай берилди. Буга чейин жергиликтүү тургундар үйлөрдүн курулушу кечеңдеп жатканын билдирип чыгышкан. Башында курулушту башкы подрядчы Аманат Инвест курулуш компаниясы жүргүзүп, 2 айда бүтүрүп берүүнү убадалаган эле. Аталган компаниянын директору курулуш мөөнөтүнөн кечеңдегенин ырастап, март айында 420 үйдү бүткөрөрүн айтты. Самый главный биздин опытыбыз адам. Мен мисалы биз куруп жүрүүчү адамдарбыз, бизде өзүнүн командабыз бар. Стройкада биринчи күн эмеспиз. Фирманы бул дополнительный кылып алганбыз, потому что биздин дагы жумуштарыбыз бар. Ошого алганбыз. Бирок тилекке каршы биз бул событиялар болгондон кийин уже на стороне не смогли остаться. Биз чисто өзүнүн гражданский позициябыз менен, өз калуу тилегибиз менен мамлекетибизге бир тоже биздин деле жарап кала элек пайдабыз тийсин деп өз чын жүрөктөн ошого барганбыз. Буга чейин Спутник Кыргызстан агенттиги кан төгүлгөн Баткендеги көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев турабы деп аталган иликтөө жарыялаган. Анда эмне себептен үйлөр белгиленген мөөнөттө курулуп бүтпөгөнү тууралуу маселе көтөрүлгөн. Буга байланыштуу президенттин иш башкаруучусу Канибек Туманбаев Аманат Инвест курулуш компаниясына эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден болгон дагы эмес. Бул 2021 жылы сатып алынган компания экен. Аманат курулушту кандай тамдаган? Аны мен тамдабайм. Аны ушул Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тамдап алган. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания утулган. Бул арада Финансы министрлиги Баткен облусунун тургундарын колдоо үчүн ачылган атайын эсепте канча акча бар экенин маалымдады. Атайын эсепке жалпысынан 349 миллион 316,45 сом түшкөн. Бүгүнкү күндө анын 188 миллион сому бар. Бул эсеп элдин демилгеси менен ачылып, ага мекеме ишканалардын кызматкерлери, чет өлкөдөгү жана Кыргызстандагы жарандар акча которгон. Эксперттер чогултулган акча максаттуу колдонулуш керек дешет. Бардык маселени токтотуп туруп, биринчи ошо Баткенге көңүл буруш керек эле. Анткени каражат бөлүнүп атат. 1,5 миллиард оңой акча эмес. Андан сырткары биздин жарандар, чет өлкөдөгү жарандарыбыз 350 миллиондон ашык акча чогултуптур. Мына ошолорду учурунда максаттуу сарпташ керек эле. Буга ошол сарптабай, ошол иштерди бүтүрбөй, акчаны туура эмес пайдаланып аткан болсо, тиешелүү жетекчилерди кимисин болбосун жоопкерчиликке тартыш керек. Эске салсак, өткөн жылдын 14-17 сентябрында Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында Баткен облусунун жана Ош облусунун Чоң Алай районунун чек ара заставаларына жана калктуу конуштарына куралдуу кол салган. Тажикстандын куралдуу кол салуусунун кесепетинен 63 адам курман болуп, 198 адам жабыркаган. Ошондой эле турак жайлар, социалдык объектилер талкаланган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.